Адамдар күнүмдүк жашоодо бир гана физикалык зомбулукка кабылбастан, эмоционалдык зомбулукка да кабылат. Мындай пикирлерин ынтымактуу жашоо долбоорунун катышуучулары талкуу учурунда билдиришти. Анча маани бере бербегенибиз менен эмоционалдык зомбулук биздин жашообузга терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Мындан улам күнүмдүк жашоодо адамдар арасындагы басмырлоочу мамиледен, зомбулук көрсөтүүдөн сактануу туурасында эксперттер маалымат беришти. Siz ekos uşup ketsek, ekosun adamın hukukları semle. Жалпак тилде айтканда бузулбайт дейбиз. Эгерде азаматты мен уруп салсам, азамат барып госорган, милиция жана башкаларга заявление барат да барат. Бирок сен заявление кетесиңер сөзсүз түрдө. Бир кандайдыр бир нерсе болсо элечи. Мына ошол барганда эгерде милиция карабай койсо, ошолордон анан кийин адам укуктары ошол жерде бузулду деп айта аласың. Эгерде ал адам өзүнө зордук, зомбулук бир ыдык көргөзүлүп атканын сезбесе, же билбесе, же башкаларга мындай чувствительный болбосо, бул көйгөй чечилбейт. Эң эле башкысы адам түшүнүп, баралашууну билип, ушул адам зордук, зомбулукка кабылып атат, мен эмне жардам көргөзө алам деп өзүнө гана суроо бергенде гана чечилбесе, бул билбейм. Анткени адам өзү түшүнбөсө, бул биздики жаңы эле айтып кеткендей эле, бул нормалдуу көрүнүш болуп калат да. Долбоор Европа биримдигинин колдоосу, Өнүктүрүү саясат институту жана улуттук медиация борбору менен биргеликте International Alert уюму тарабынан ишке ашырылууда. Үй-бүлөдөгү жана коомдогу зомбулуктун алдын алуу, зордук зомбулуксуз байланыш темасындагы талкууга гендердик эксперттер жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Талас облусундагы өкүлү катышты. Өзгөчө мынагу баягы улуу муундар жаш кыздарга карата зордук зомбулуктар көп өскөн. Биздин Таласта деле баягы зордук зомбулук катталган жок деп айтып атат. Алыспыз. Жакында эле 16 жаштагы кызды тарабынан баягы зордук зомбулукка кабылгандыгы, анан аялдардын арасында зордук зомбулукка кабылгандар көп. Анткени ошол аялдар өзүнүн укугун билбей, жашырып жабуунун аркагында баягы катуу баягы ден соолугуна жабыркаган адамдарда жабыркап калган учурлар бар. Ынтымактуу жашоо долбоорунун алкагында талкууга жаштар активдүү катышып, өз ой пикирлерин ортого салышты. Анда аялдардын жана эркектердин бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу механизмдери, үй-бүлөлүк зомбулуктун коомдогу гендердик ролдор менен байланышы, үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарына кантип жардам берүү керектиги тууралуу пикир алышуу болду. Мындан тышкары катышуучулар зомбулуксуз баралашуунун принциптерин жана эрежелерин талкуулашты. Көрүү адамга сөз таасир берет да. Биз мисалы айыл жеринде өзүм досторум арасында ар кандай башкача көз карашта болсом, бул жерде мындай көп нерсе ала алдым, анткени көпчүлүктүн ою сөзсүз таасир берет экен. Бир нерсени айтып аткандагы талап коюп, же болбосо анын кыжырын келтире турган нерсени айтпай, мисалы сурануу, ушуну жасап кое аласызбы, же болбосо бир нерсени кыл эмес, ушуну кылсак жакшыраак болот деген сыяктуу нерсе менен кайрылсак, каршыбыздагы адамга дагы жакшы маанай, өзүбүз дагы жылуу жакшы пикирде болот экенбиз да, эң негизи ошол экен. Зордук, зомбулуксуз баарлашууда бул ар ким өз укугун билиш керек экен. Чынында эле мен аял затымын деп жөн эле отуруп калбастан, өзүнүн укугун билип, зордук, зомбулук болуп жатканын байкаса, аны мындай керектүү тараптарга билдирүүнү билиш керек экен да. Ошондой эле зомбулуксуз жашоо куруу үчүн биринчи кезекте жаштардын аң сезимине зомбулуксуз жашоо түшүнүгүн жеткирүү зарыл дешет активисттер. Анан ушу жаштар арасында биз ошондой зомбулук болбосун деп алдын алып атабыз. Биринчи катышкандар өздөрү мындай зомбулукка барбаш керек, же болбосо калып калган болсо кандай аракет кылыш керек, ошол багытта алышат маалыматтарды. Ошондой эле булар дагы коомдо ушуну көргөн болсо, ошолорду алдын алууга, түшүндүрүү иштери жүргүзүүгө, эгер кабылган болсолорду тиешелүү органдарга билдирүүгө, досторуна ушундай жаман экенин, туура эмес экендигин айтып түшүндүрүү дагы өткөрүп атабыз да. Ынтымактуу жашоо долбоорунун алкагындагы талкуулар өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүүдө. 15 августтан 19 августка чейин республика боюнча үй-бүлөдөгү жана коомдогу зомбулукту алдын алуу, зордук, зомбулуксуз байланыш темасында тренингдер өткөрүлөт. Айжамал Байырбек кызы, Байжан Мирбеков, Эркин Айжумабекова, Бакаят району.